Эфиримизди улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыңыздар менен. Эрте менен эрте көнүгүү жасоо деп эле баарыбыз айтканыбыз менен, бирок кээ бирибиз жасайбыз, кээ бирибиз жасабайбыз, көпчүлүгүбүз жасабайбыз. Биз азыр студияда жасайбыз, сиздерди дагы жасатабыз. Ошол көнүгүүнү анткени биздин студиябызда атайын коногубуз бар. Айсалкын Аманбек кызы биздин буга чейин таңкы көнүгүү деген рубрика чыгып келген. Ошол рубрикада таңкы көнүгүүнүн анан йоганын түрлөрүн көрсөтүп келген. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Биз дагы эле болсо көнүгүү жасай элекпиз. Азыр сизди күтүп атканбыз, келсе көнүгүү жасайын деп. Сиз эрте менен эрте көнүгүү менен баштасаңыз керек ар биринин. Албетте, йога десе бар медитацияга отуруп, колду мынтип коюп алып эле тиги отуруп алат деп ойлошот го. Негизинен бул туура эмес. Эң эле биринчи биздин таңкы көнүгүүбүз дем алуудан башталат. Тура калып эле дем алып, ичибиздин ички зарядка кыла турган. Кандай кылып дем алыш керек эми? Бул деген ичибизди дем чыгарганда кысып туруп, бир кадимкидей резкий дем чыгарабыз да. Дем алганда биз ага көп көңүл бурбайбыз дагы деген бир үн чыгара тургандай дем алабыз. Ал деген эки мурдубуздун тешикчеси менен 50 жолу жасап туруп, анан алмаштырабыз. Анткени тешикчелер дагы бирөөсү жакшы иштеп, бирөөсү болсо ошонун артынан кандай десем, жашап кетет. Эмне пайдасы бар ушинтип дем алуу? Эрте менен дем алганда, негизи кичине көргөзө кетсем, ичи кысылат дагы, пресс жасагандай эле кадимкидей көнүгүүдө болуп калат дагы. Жанакы ички органдардын баары бизди ойгонгондой эле. Биз өзүбүз ойгонгондон кийин ички органдарды дагы ойготушубуз керек экен да. Анан зат алмашуу, тиги кан алмашуунун баары жакшы өтөт экен. Ички абаны сактап туруп, аны катуу чыгарбы? Жок, сактабайбыз, кысабыз. Ичибиз менен киндикти омурткага тартабыз дагы. Демек, көнүгүүдө дем алуу дагы бир чоң мааниге ээ турбайбы? Жөн эле басып жүрүп деле ушул көнүгүүнү кыла берсе болобу же сөзсүз түрдө эле отуруп алып турган? Жок, албетте, эгер мен убактым азыраак болуп калганда, тишимди жуатып деле дем ала берем дагы. Анан үйдөгүлөр көнүп калды дагы, балдарым ошону кичинекейден бери көрүп атып, өзүлөрү дем алып атып, бул дем алуунун аркасынан жанакы оорулардан, жанакы грипп, ОРВИ ооруларынан алыс болуп атат да. Даже болгондо дагы бронхит оорусунан алыстасак болот. Жакшы. Анда бул жакка чыгып биз көнүгүүлөрдүн түрлөрүн айсы жеден сурайлы. Сөз менен эле айта бербей, мен уккандан бир көргөн кылып, айсы же менен бул жактан көнүгүүлөр телекөрүүчүлөргө биз көрсөтүп берели. Ооба, жана йоганы, келиңиз. Айсалкын айым. Сиздин артыңызда биз сизди көрүп жасай туралы. Эң биринчи эле биз кичине астыга турабыз дагы, баланска жана денени чоюуга негизи эле эртең мененки жардам бере турган көнүгүү. Бул жактагы камерага, астыга турганда биринчи да бир аз оңго жылып алыңыздар, бир аз оңго жылып алыңыздар. Жетиштүү болсо, бул сол бутубузду коебуз дагы, оң бутубузду акырындык менен астыга коебуз дагы, сол бутубузду кичине ылдыйраак отургузабыз. Мен азыр шиштакан чечип эле коюп атып окшоймун, Негизи бутубузду йога десе эле мындай кеди кийип алат го, биз аны кошпойбуз. Эми оң бутубузду акырындык менен артка тартабыз. Эгер ордук сезилип атса, бутубузду коюп алабыз. Эгер андан ары жакшы болуп, баланс жакшы болсо, артка негизи мындай кылышыбыз керек, Негизи тартып алабыз. Окуй. Кичине ылдый түшөбүз. Буттарыңыз ичке болгон үчүн албетте. Бул жаңы жылдык эс алуудан кийинки багы оливиянын баары бизде. Негизги омуртка кыймылдарына жардам бере турган бирден бир көнүгүү да. Болбосо мындай эле коюп алабыз дагы, биз ылдый түшөбүз. Анан сол колубузду астыга коебуз дагы, оң колубуз менен ылдыйдан тартып кичине мындай алмаштырып тартып коебуз да. Чырмалашып калат колубуз. Тартылбаса, мындай колго ылдый коюп коебуз. Баары жакшы эле окшойт. Гүлөбүз дагы болбой калды. Азыр жаман болуп баштады мага. Ичибиз менен дем алабыз. Анан ылдыйраак түшөбүз да. Отуруп баштайбыз, Отуруп баштайбыз. Ушул позада болсо, мындай кыймыл аракетти тынбай бир 5 дем алууга кармайбыз дагы, 30 секунд болот. Анан акырындык менен колубузду кое беребиз дагы, бутубуз менен алмаштырабыз. Бул симметриялык кыймыл аракет, ошондуктан кайра сол колубуз менен оң жака алмаштырабыз. Ошол эле кыймылды кайталайбыз, Бир 30 секундтан баштап 1-2 мүнөткө кармасак болот.
колубузду жөн турбай ылдый жака тартып жана солго оңго жасасак, бул деген биздин далыбызга жакшы жардам берет. Жанакы төшөбүздүн булчуңдарын чоңойто турган, тартыла турган жана омурткаларды чое турган көнүгүү. Бул дагы ошондой эле 30 секунд, 30 секунд турабыз дагы. Эми жаңы жылдан кийинки оливьелерди кетириш үчүн белибизди ичкирте турган көнүгүүлөрдүн бири бул деген кыздарга, айымдарга. Албетте. Бутубузду кичине алысыраак бири-биринен коебуз дагы. Акырындык менен оң бутубузду кичине оң жакка тартабыз. Анан оң колубуз менен ылдыйраак бутубуздан ылдый тартылабыз. Кичине алысыраак коё алсаңыз бутуңузду. Ылдый коебуз дагы, сол колубуз менен өйдөрөк көтөрүлүп тартылабыз. Кадимкидей бул жерде тартылышты сезесиң, Оңой көрүнгөнү менен негизи кабыргалардын араларын кичине ачат дагы. Анан акырындык менен тартылып, анан колубузду бошотуп койсок деле болот. Бошоткондо өзүбүздүн денебиздин оордугу менен сезип атабыз, тартылабыз. Аябай Кайра дем алабыз. Бул позаларда демди кысып кармап калбай дем алышыбыз керек. Дем алгандан кийин жанакы кычкылтек менен биздин жанакы сырткы майларыбыз дагы акырындык менен кетип, эзилип дегендей. Айсалкын айым, эртең менен баягы көнүгүү жасаш керек деп эле айтабыз да, бирок ошол нерсеге чыгынбагандар бар да, кантип башташ керек? Эмнеден башташ керек биринчи? Эң негизгиси эртең менен туруп алып эле өзүңө кичине күлүп, настройдо башкача кылып дагы дем алып баштагандан кийин эле денең ичинен ойгонгондон кийин калган оокат батыраак болот. Баягы көпчүлүгү музыка менен машыгыш керек, музыканын дагы көп пайдасы бар деп коет эмеспи? Ошо музыка коюш керек. Негизи фитнесте коюп жазайт да, өзүңүздү мындай кичине настрой кылсаңыз, албетте болот. Йогада ал деген негизи такыр эле кереги жок. Тынч отуруп туруп эле өзүң керексиң дагы, жана коврикти ачасың, же ачпасаң туруп алып эле дем алып туруп, анан ар бир кыймыл аракетти жаза берсең болот. Йогада ушундай өтө эле ызы чуунун кереги жок турбай көрсө, Албетте, көп статикалык кыймылда деле болот, статикалык эмес, динамикалык да эле. Эң негизгиси дем алуу жана өзүңдүн дисциплинаңды кармап, ички настроюң да. Баягы эртең мененки көнүгүү дегенде эле биз ушундай жулунуп, беринип эле моюнтуп кыймылдап калат эмеспизби? Көрсө йогада болсо акырындап, кыймылдап, негизи да оңой көрүнгөнү менен сиз көрдүңүз кичине кыйыныраак. Эң эле биринчи жанакы өйдө тартыла турган көнүгүү бул деген бизде бак көнүгүүсү деп коет, фрикшасана, поза дерева. Ал деген кичине колуңуз бутуңузду көтөрөсүз. Эгер болбой баратса, астыга, то есть ушул йоганын эмнеси жакшы, мындай даярдык деле кереги жок, анан любой позициядан баштай берсең болот да. Мен болсо эң оорунду баштайын. Мен мындай кармайм дагы, тиземди артка тартам. Ушул позицияда баланс кармап, колубузду бири-бирине коюп туруп, анан өйдө тартылабыз. Кыйын болсо, бутубузду ылдыраак коебуз дагы, бирибизге коюп туруп, өйдө тартылабыз. Сол бутка анча жатпайбыз, акырындык менен өйдө тартылабыз. Денең өйдөгө тартылып атканын сезет экенсиң. Өйдө тартылып, башыбыз менен, чокубуз менен өйдө кетебиз. Негизи Кыйын. Эртең менен эрте ойгонуу баягы аябай эле кыйын эмеспи? Ойлонуу жагынан дагы, деги эле кыймылдоо жагынан да акырын туруп, уйкуң ачылбай баратканда кантип уйкуну ача турчу кайсыл көнүгүү бар? Бул дем алуу жеңилүү, жанакы сизге айткандай. Баштаганда эле дем алыш керек, дем алыш керек. Анан тешикчелерди дем алдыра баштаганда пресс кетти да, өзүңүзгө. Ошентип 50 жолу дем алыш керек, 50 жолу. Эгер дем кысымыңыз жана кан кысымыңыз кичине азыраак болсо, сиз деген 50дөн баштайсыз. Эгер баары жакшы болуп, 110дон баштап дем кан кысымыңыз жакшы эле болсо, анда 108ге чейин барсаңыз болот. Албетте. Анан эң эле биринчи жанакы динамика тура калып эле кыймылдайбыз го, бул кичинеден туура эмес да. Анткени деген дене ойгон элек, организм ойгон элек. Анан акырындык менен анан тартыла баштасак болот. Акырындык менен колго даже чойгондо ылдыраак. Эми бул жака.
стул болобу же кресло болобу сиз деген ошого кармалып деле жасасаңыз болот. Эң негизгиси чоюш керек, жанакы дем алыш керек. Анан кан жүгүртмө жана лимф жүгүртмөлөрү жакшы болуп, биздин денебизге, жүрөгүбүзгө дагы аябай жакшы пайда алып келе турган көнүгүүлөр да ошо. Анда соңку ирет дагы оңой жасалчу көнүгүүлөрдүн түрлөрүн көрсөтөлү, ошону менен жыйынтыктасак. Анда дагы эле бутубузду кичине бири-биринен алыстатабыз дагы, астыга тартылабыз. Астыга тартылып туруп, оң колубузду ылдый түшүрөбүз. Жерге чейин деле түшүрсөк болот, болбосо тартылбайбыз. Анан сол колубузду өйдө көтөрөбүз. Дагы эле бул Кофтан бир аз ыңгайсыз экен. Эми ыңгайлуу кийим кийип алыш керек алгач. Белибизге да жакшы, далдарыбызга да жакшы. Тузун чойлугандыгына жакшы. Албетте. Акырындык менен анан шпагатка отуруп деле. Азирет кыйналып калган жоксуңбу? Жок. Жакшы эле. Азырынча жакшы эле. Абай Дагы көтөрүлөбүз. Оппа. Эң эле оңойлорунун бири ушул. Эртең. Кайра ылдый жака, анан акырындык менен астыга көтөрүлөбүз дагы. Эң акыркысы ылдый түшөбүз. Колубузду кичине бутубуздун ич жагына кармайбыз дагы. Ылдый тартылабыз, өзүбүздү кичине астыга чоебуз. Анан акырындык менен чыканабызды ийип туруп алмаштырабыз. Бул кайсыл жерлерге ошондо Бул жакшы болот? остеохондростон жакшы, грыжа, протрузия, жанакы бутубузга чойгонго жана варикоз ооруларынан алдын ала Алдын алабыз, негизи ушул жакшы эле салмаштырабыз. арыктата турчу оорулар дебедимби? Ашыкча салмактан арылта турган деле көнүгүүлөргө кире турбайбы? Албетте, анткени канчалык биз үстү жабыс менен ротация кылсак, ошончолук ашказанда иштейт, анан жанакы ичкерте турган ичибизди булчуңдар иштейт. Дейле йоганы ушул эртең менен жасагандан тышкары кайсыл учурларда жасаш керек? Кечинде жатардын алдында жасаса да болот, анткени биз жанакы бессонницага, уйкусуздукка тартылып атпайбызбы? Ошо нервтин баарын токтото турган, жайына салуу турган көнүгүүлөрдүн бирлери болот да ошо йогада. Биз баягы жумуштан чарчап келебиз да, чарчап келип, анан үйдө биздин мээбизди, бир аз нервибизди эс алта турчу кайсыл түрү бар? Бул негизи ылдый жака деле отуруп же дивандан отуруп деле жасаса болот. Кааласаңыз, отуруп деле кичине диванда көрсөтүп коелу, туфлин кийиш керек. Диванда отурганда бутубузду бири-бирине ойкоштурабыз дагы. Акырындык менен сиз креслода эң эле ыңгайлуу болот дагы. Сиз оң жака которуласыз. Барабыз. Анан оң жака. Жок, бутуңуздар ошо ойдон эле калат. Ошо ойдон эле калыш керек. Моундай кайрылыш керек, Кайрылганда акырын түрткү бересиз. Астыга. Астыга жүткүнөбүз бир аз, моундай. Сол колуңуз менен. Мындай. Анан төшүңүздү өйдө көтөрөсүз дагы, чокуңуз менен өйдө тартылып, дем кысымды ичиңиз менен баштайсыз дагы. Көзүңүздү эле жумуп алсаңыз болот. Анан өпкөнү көтөрөбүз. Ичибизден баштап дем алабыз, анан өпкө көтөрүлүп, дагы дем кысымыбызды ичибизден жазабыз дагы, өпкөбүздү кетиребиз. Кайсы жерлерге пайдасы бар ошондо? Бул деген остеохондроздун бирден бир ала турган, жанакы нервти кетире турган оорулардан жардам берет дагы, грыжа, протрузия. Эң негизи бел менен эмес, төш менен кетиш керек да. Бул йога менен көбүрөөк машыксаң баягы илчек, чойлчакта болот окшойсуң го, Албетте. Сизге караганда акмарал көз анча чоюла албайт. Бир аз катып калып турбуз. Акырындык менен көрүш керек экен. Бул деген омурткалардын ооруларын алдын алып атпайбы? Бизди ушул позицияда негизи бутубуз көбүрөөк чоюлганын көрүнүп атсак, бул деген кичинекей белдин булчуңдарын чоет дагы, жанакы бүт нагрузканы белге кетирбей, бутка кетиребиз дагы, биротоло жамбаш булчуңдарын деле чоңойтуп алсак болот. Буга чейин баягы көнүгүү жасаган адам башкача болот дегенде такыр мойнума алчу эмесмин. Бүгүндөн баштап мына мойнума алып отурам. Анткени көрүп отурабыз,
Эң сонун керемет рахмат сизге Айсалкын айым, ыраазычылык билдиребиз. Таңкы көнүгүүлөрдүн түрлөрүн жана ошондой эле йоганы бизге көрсөтүп берген Айсалкын Аманбек кызы болду. Сизге чоң рахмат. Сизге рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип элибизге дагы пайдалуу болду деп ишенебиз, ушул көнүгүүлөрдү жасасак, дал ушундай айс эжекебиздей болуп, апарык болуп, татынакай болуп сакталат турбайбызбы көрсөт. Эртең менен эрте көнүгүү жасаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз болсо эфирибизди улантабыз.